Гүлзат Айдосова жаңы жылга даярдыкты мындан 5 күн мурда баштаган. Ал буга чейин балат алып, үйлөрүн кооздоп, жаңы жылга даярдап койгон. Бүгүн болсо балдарына майрамдык кийим алганы келди. Жакында жаңы жыл келе жатат. Ошого мен 2 балам бар. Ошо балдарыма жаңы жылга атайын мындай мишура деп коет. Ошолорду алдым. Анан кийин жардыргыч заттарды албадым. Себеби алар аябай кооптуу. Мен алдым мындай жаңы жылдык атайын кичине болсо дагы жаңы жылдык маанай болсун деп мындай неме алдым. Бул анча деле кооптуу эмес да, ошону алдым. Шаарыбызда жаңы жылга даярдык өзгөчө мектептерде жана бала бакчаларда жүрүп жатат. Учурда мугалимдер балдарга майрамдык маанай тартуулоо үчүн буюм тайымдарды сатып алышууда. Мектепке даярдык, мектептеги елка жасатып, балдарыбызга, жаш балдар биздин келечегибиз демекчи, балдар үчүн баарыбыз кам көрөбүз дегендей, ошо балдардын көңүлү бузулбасын деп, мына жаңы жылдык майрамдын кичине немесин өткөрүп коелу деп, ошо жаңы жылга елкаларды жасатып, аяз аталарды чакырып, аяз ата, аяз кызды чакырып, кичине жаңы жылдын белгисин өткөрүп коелу, билдирип коелу окуучуларга деп, ошо майда чүйдөлөрдү алып жүрөбүз, елка жасап. Сатуучулардын айтымында жаңы жылдык буюмдардын баалары жылдыгыдан кымбат эмес. Быйыл өзгөчө шаар тургундары балаты сатып алышууда. Ананда жардыргыч заттарга болгон суроо талап жылдан жылга азайып баратканын айтышат. Парчаларды алып, адам башка игрушка, наркы-берки, гирляндалар бар. Ошолордун баарын эме кылышат, алышат. Мектеп окуучулары көбүнчө ошолор эме кылышат. Андан сырткары биз быйыл жардыргыч эмелер заттарды алып келген жокпуз. Себеби булар остатка былтыркы калган эмелерди эле сатып өтүп коелу деген оюбуз бар. Ошо буларды бардыгын кандай жардырат, кандай колдонушат, бардыгын биз түшүндүрмө берип кетебиз. Бардыгына. Ошо маскаларды алып атат, мындай жылтырактарды алып атышат. Балдар, ата-энелер гирляндаларды алып атышат. Маска, короналарды алып атышат, елкаларды алып атышат. Жаңы жылдык маанайы жакшы элдердин. Жылдагыдай эле башталды жаңы жыл, Кудай кааласа. Жакшы болуп атат. Сиз нускамада ичинде бүт немен эрежелер бар. Кантип колдонуу, кантип жардырыш керек, эмне кылыш керек, эмнеге тыюу салынат, бардык эрежелер катталган. Шуну алып окуп, бир жерде ушундай инструкция берип коесуз. Учурда базарда сатылып жаткан жардыргыч заттардын кооптуулугу боюнча тийиштүү кызматтар сатуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүшүүдө. Аларга атайын коопсуздукту алдын алуу боюнча баракчаларды да таркатышууда. Ичинде бардык эрежелер сакталган. Мисалы, жарылбаган жардыргыч затты барып кулагыңа төшөп көрбө. Биринчи алардан мурун шайкештик кагаздарын суроо. Кандай шайкештик кагаздары бар? Бул ным жерде сакталган эмеспи? Эгерде ным жерде сакталган болсо, аны сатып алууга болбойт. Эгерде жардыргыч заттарды пайдаланууңуз келсе, кооптуу жайлардан 100 метр аралыкта, алыс аралыкта жардырууга болот. Андан кийин окуучуларга, жаш балдарга түшүндүрүү иштери жардыргыч заттар алганда эгерде атышын билбесеңиз, сатуучудан кантип жардырат ошол жолдорун сураңыздар. Базарда жылда жардыргыч заттардын кооптуулугу боюнча сатуучуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Мындай түшүндүрүү иштери ар кандай кырсыктарды алдын алуу максатын көздөйт. Айжамал Түгөлбай кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.